Салам сүйүктүү теле көрүүчү, назарыңыздарда кино мөшүрүштүктөр рубрикасы мен Жолдубай. Биз ар чыгарылышыбызда тасмадагы катачылыктарды айтып бергени аракет кылабыз. Узнаю Джеймса. Бул тасмада каарманыбыз шляпасын ыргыткан болчу. Учуп барып эстеликтин башын кесип кетти. Ал учурда шляпа ары жака өтүп кеткен. Байкадыңыздарбы? Ой, бул жерде кайсы шляпа? Достор, бул жерде кимдир бирөө жок буюмдарды ордуна коюп жатат окшойт. Короче, Голдфингер, удача отвернулась от тебя. Баарыңыздар жакшылап маани бергиңиздер. Джеймс Бонд Голдфингер менен автоунаага олтурган болчу. Издөө салабыз достор. Биздин каарманыбыз кайда жок болуп кетти? Жарым мүнөт өтпөй автоунада эч ким жок. Джеймс өзү менен өзү эле сүйлөшүп жаткан окшойт. Дважды мы пересеклись. Больше не советую. Достор, эсиңиздердеби? Бизде Рамазан мырзанын калпагы бар эле. Кийсе эле жок болуп бизге көрүнбөй калчу. Бир болсо каарманыбыздын шляпасы сыйкырдуу окшойт. Мен болсо дал ошол Рамазан мырзанын сыйкырдуу калпагын сурап турайын. Ал эми мен калпакты сурап келгиче Голдфингер сүйлөп турсун. Бирок оозу кыймылдабай эле сөзү угула берет экен. Здесь мы его плавим, кладем золото в специальные печи. Көрсө немец тилин билбегендиктен үнүн жаңырткан эмес окшойт. Джеймс Бондко Кытай каарманыбыз 36 маркадагы куралды мээлейт. Кийин эле 38 маркадагы курал кармап турат. Транквилизатор. Большая доза. Бул кадрда алтынды оңой эле ары бери ыргытып колуна 2 алтынды алып сандыктын замогун бузат. Негизи андай көлөмдөгү алтын 12 килограмм чыгат. Булар алтынды жеңил эле нерседен жасап алышкан окшойт. Что вы знаете о золоте? Не краски, слитках. Достор, мен айтып жаткан сыйкырдуу калпакты алып келдим. Ал эми кийинки эфирлерге да тасмалардагы катачылыктарды даярдап сиздерге тартуулаганга чейин жакшы калыңыздар достор.